быйылкы 2023-2024 окуу жылына Баткен мамлекеттик университети 3000ден ашуун студент кабыл алынды. Алардын ичинен 148-и бюджеттик негизде, бул жогорку бакалаврда, андан кийин бизде кесиптик орто билим берүү бөлүмүндө дагы 2 отделениябыз бар. Бул структура түзүмдө бюджеттик негизде жалпысынан бизге быйылкы жылга 160 бюджеттик орун берилген. Анын 12-си тапшырылбай калды. Бул жанагы мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн атайын квота берилген. Кабыл алууда негизинен мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жана чек ара аймагында статусу бар аймактардагы айылдардан келген студенттерге, абитуриенттерге өзгөчө бир квота берилет. Анын ичинен жалпысынан 148 бала бүгүнкү күндө тапшырып, алардын ичинен эң жана конкурстук күч болгон бул педагога багытындагы орус тили жана англис тил багытында аябай конкурс бир орунга эң азы 10 киши тапшырды. Баткен мамлекеттик университет үчүн өзгөчө бир жылдардан болду. Анткени Баткен мамлекеттик университетинде жаңыдан 2 гимназия ачылды. Бул Кызыкыяда жана Сүлүктүдө. Буга чейин бизде Баткен шаарында гимназиябыз болчу. Бүгүнкү күндө ал жерде 255 окуучу билим алууда. Алардын 20сы быйыл Түркия Республикасына бюджеттик негизде 10-11 класс ал жакта улантат. Түркия мамлекети каржылоосу менен бюджет негизге өттү. Ал эми Кызыкыя жана Сүлүктүдөгү студенттер, гимназиядагы студенттер жалпысынан 110 окуучуну түзөт. Андан тышкары быйыл да бир өзгөчө жаңылык Баткен мамлекеттик университетинде биринчи жолу бала бакча ачылды. Бул Нукура бала бакчасы деп Сүлүктү шаарында 100 орундуу. Ошондой эле Сүлүктү шаарындагы студенттер үчүн атайын 100 орундуу жатакананын капиталдык ремонтун өткөрүп, бүгүнкү күндө колдонууга берилет. Жалпысынан дагы бир өзгөчөлүк Баткен мамлекеттик университетинде быйыл медициналык колледж ачылды 3 багытта. Бул жерде бүгүнкү күндө 69 студент билим алышууда. Бул жалаң 5-ке окуган студенттер үчүн сессиянын жыйынтыгы менен жеңилдетер каралган. Андан тышкары 1-2, 3 топтогу жана мүмкүнчүлүгү чектелген студенттер үчүн, тоголок жетимдер үчүн жана Баткен койголагында жабыр тарткан үй бүлөлөрдүн балдары үчүн, жакындарын жоготкондор үчүн, студенттер үчүн контракттан жеңилдиктер каралган. Жылдын 16 сентябрда Тажик-Кыргыз койголагында биз качып бара жатып, Бужум айылында портер менен авария болгонбуз. Портер жана танка авария болгон. Ошолдо мен семья менен болчумун. Мен семьямдан атам жана 2 бир тууганым каза болду. Биз азыркы учурда апам, мен жана 2 сиңдим болуп жашайбыз. Бизде ден соолукка байланыштуу иштей албайбыз. Ошол себептен дагы акча жагынан да бизде кыйынчылык жаралат. Ошол себептен дагы биз мени контракт жактан жеңилдик көрсөткөн. Андан тышкары бизде илимий багытта бир канча жетишкендиктер болду. Баткен мамлекеттик университетинде быйылкы 2023 жылдын өзүндө эле 5 илимдин кандидаты ийгиликтүү өз кандидаттык диссертацияларын коргоду. 4 бизде доценттик илимий наам алышты. Андан тышкары 6 ойлоп табуучулук боюнча патент алды. Бул да Баткен мамлекеттик университетиндеги сапаттык көрсөткүчтүн жогорулашы шарт түзөт деген үмүттөбүз. Жалпысынан бизде 3 илимдин доктору, 54 илимдин кандидаты бүгүнкү күндө эмгектенишүүдө. Студенттердин жетишкендиктери бизди күндөн күнгө кубантууда. Мына жакында эле болуп өткөн жаш өспүрүмдөр арасындагы болуп өткөн кикбокс боюнча, бокс боюнча жана оор атлетика боюнча биздин Иман гимназиябыздын балдары 3-орунду, 2-орунду багындырып келишти республикалык кароо сынакта. Андан тышкары биздин бир студентибиз кечээ эле болуп өткөн кыялымдагы Кыргызстан аттуу Кыргызстандын урматтуу президент Садыр Нуркожоевич катышкан чоң иш-чарада Баткен мамлекеттик университетинин студенти Айдаралы уулу Эрниз Чыңгыз Айтматов атына сыйлыктын лауреаты болуп жеңишке жетишти. Ал илим жана жаңы технологиялар жаатында мыкты иш багытында ошо номинация боюнча жеңүүчү болду. Андан тышкары биздин студенттерибиз жана Санарип инсан долбоорунун алкагында конкурста 2 мыкты иш болуп табылып, 200 000 сомдон
грант алышты булар. 3D саякат өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө биз азыр тапшырма бердик. Бул жанагы Баткендеги Мадыген геопарк бар да өзүңүздөр билгендей. Ошол жерде дагы ушул 3D саякат, VR саякат боюнча тартып, мындай туристтер чакыруу боюнча бир көмөк көрсөтсөк деген чоң үмүттөбүз. Экинчиси бул фильтр фиш деп суу астындагы робот. Сууну тазалап берүүчү жана сууга чөгүп кеткендерди табуу боюнча, бул да ойлук табуучулук боюнча. Жалпысынан быйылкы жылы 2023 жылы 260тан ашуун студентибиз академиялык мобилдүүлүк боюнча Өзбекстан Республикасынын Фергана мамлекеттик университетинде, Фергана политехникалык институтунда жана Андижан педагогикалык университеттеринде академия мобилдүүлүк боюнча барып келишти. Андан тышкары 60тан ашуун окутуучуларыбыз Турция, Казакстан, Өзбекстан мамлекеттеринин академиялык мобилдүүлүк, ошондой эле конок лекциялар менен барып сабак өтүшүп келди. Жалпысынан быйыл 2023 жылы Баткен мамлекеттик университетинде Корея, Венгрия, Кытай, Өзбекстан жана Россия мамлекеттери менен эки тараптуу келишимге жетиштик. Быйылкы жылы 24 жылга Кудай буйруса ошол Баткен мамлекеттик университетинин базасында Кытай тили жана маданияты борборун, Корей тили жана маданият борборун, Өзбек тили жана маданият борборун, ошондой эле орус тили жана маданият борборун, ошондой эле Венгрия каанасын ачуу боюнча эки тараптуу келишим түзүлгөн. Кудай буйруса 2024 жылы ага да күбө болосуздар. Ал бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей бизде түрк маданият борбору бар, тили маданият бар. Ал жерде акысыз студенттерге жана Баткендин жашоочуларынын, калоочуларынын акысыз сабак өтүлүүдө. Андан тышкары Америка бурчу бар, билесиздер өзүңүздөр билгендей. Бир канча бурчтар эмгек жакшы иш алып барууда. Bizim Баткен мамлекеттик университетибиз башка университеттерден эч кандай мындай кемчилик жайы жок. Бардык мүмкүнчүлүктөр, бардык шарттар түзүлгөн. Биз чет өлкөгө чыгып, мобилдүүлүк боюнча барып келгенге сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Жана биздин материалдык, базалык техникаларыбыз дагы менен камсыздалган. Бардык шарттарыбыз жогорку деңгээлде түзүлгөн деп айта алам. 2024 жылга Баткен мамлекеттик университетинде ошол Баткен шаарында курулуп аткан 120 орундуу жатакананы, студенттердин жатаканасын, заманбап үлгүдө жатакананы колдонууга берүү. Андан тышкары бизде 2 спорт зал салуу боюнча Баткен мамлекеттик университетинде бирөө башкы мекемеде, бирөө Кызыкка гуманитардык педагогикалык институтунда бул жабык типтеги жатакананы колдонууга берүү. Ошондой эле Кызыккадагы гуманитардык педагогикалык институт жана Китепбатко экономика технология институтунун материал техникалык базасы мындан ары чыңдоо шарттарын жакшыртуу боюнча иштер жүрүүдө. Эң негизгиси медициналык факультетти ачуу Баткен мамлекеттик университетинин базасында. Ал жерде бүт шартты толук менен камсыз кылуу болуп эсептелинет.